Автобекеттер боюнча азыр жакшы көтөрүп кетти маселени, Айбек Алтынбекович. Ошону силер жакшы карашыңар керек. Мына бизде Ошто түштүктө Ош шаарында областтык автобекет бар. Мына кечегинде эмнегедир кандайдыр бир жолдор менен буну силер кыргыз индустрияга берип салгансыздар да. Бирөөсү чырылдап талашпадыңар. Ошол жерде директордун аягына азыр жаңы министриңер катуу киришип, биз биргеликте Акылбек Сөмбешке кирип, ушул нерсени түшүндүрүп, автобекеттин келечегини, автобекеттин керектигин көрсөтүп, ошо тем более бул стратегический объекттер. Ошону кайра талашып, тартышып, Акылбек Сөмбеш туура түшүнүп, кайра жыйын өткөзүп, мына кечеги нерселерге кайра кайтарып берди. Туурабы? Ошондуктан талаш кыла. Жөн берип салбагыла. Бүгүнкү күндө ар кандай себептер менен кандайдыр бир жаңы ГПлар ачылып эле ошол жерде биз өнүктүрөбүз, биз завод салабыз деп талашып кетип атат силерде. Алып кетип атат. Мына кечээ мен ойлойм, ушул жакшы иш болду. Ошо кайра силер кайтарып алганыңар. Бул аябай жакшы жумуш болду. Анан кандай дейсиздер? Мына ушу 3 ишкана министрдин алдында бул туурабы, туура эмеспи? Өзүңөр көз кылмай. ДДХ, Дорфон, Кыргыз автожолдору бири менен мындай кээде мына туура айттыңыз. Выполнение менен бүтпөгөн иштердин ортосунда түшүнбөстүк болуп, маселенин акчаңарам кайтып кетти да. Ошону прямой эле өзүм мурдагыдай эле мына ДДХ болчу бизде, туурабы? Прямой заказчик ДДХ берчиңер, ДДХ уже берки менен иштечү подрядчиктер менен. Эмнегедир орто жолдо силер көптөгөн бир фонддорду, мына ГПларды түзүп алдыңар да? Данияр Эрмекович, бул жерде Дорфонд түзүлгөн негизги максаты ошо жол тармагынын өзүнчө фонду болуп, жол тармагына жакшыраак көңүл бурулса деген максатта жасалган. Дорфонд боюнча мен сизге кошулам. Туура айтасыз, бүгүнкү күндө мен карап чыктым. Мынабы шаарларда, мына райондук центрлерде жолдун боюндагы баягы атаси 14 метр силерге караштуу, ошол жерде көптөгөн магазиндер, кандайдыр бир временный сооружениялар турат да. Бүгүнкү күнгө чейин ал айыл өкмөттөрдүн же бирөөлөрдүн чөнтөгүнө кетчү, бүгүн Дорфондко түшүрүп атасыздар. Маалымат боюнча аяк бягы бир 500 миллионго жакын акча түшүрүпсүздөр. Бул жакшы нерсе, буну эми алдыгыда алып кетишиңер керек. Мен ойлойм, бирок ошо өзүңөрдүн мүлкүңөргө катуу тургула. Туура айтасыздар, бүгүнкү күндө мыйзамсыз, баягы туура эмес салынган жолдун боюнда көптөгөн кандайдыр магазиндер, временный сооружениялар турат. Ошолорду катуу көзөмөлгө алып, кээ биркилер уже постоянно баягы бетон, кирпич менен салып тура, аларды снос кылдырып, себеби бул будущее расширение деп кармап турасыздар да. Вдруг бул магистральный жол болуп калат деп. Ошон үчүн ошол өзүңөргө тийиштүү мүлктөрүңөрдү катуураак кармагыла. Мен бул Дорфонд боюнча айтып кетсем жакшы иштеп атыптыр. Мына мен кечегинде өзүм кара суу барып келсем, көптөгөн мыйзамсыз курулган нерселерди уже сноско кетип атыптыр. Мыйзамдуу временный сооружениялар уже бүгүнкү күндө өздөрүнүн чөнтөгү эмес, уже Дорфондко өзүңөр койгон баягы төлөмдөр менен төлөштү баштаптыр. Мен ойлойм, азыр бүгүнкү быйылкы 23 жылга силер фондуңарга көптөгөн акча түшөт. Албетте буну силер жолду короо үчүн, ошолорду ремонттоо үчүн, бир кандайдыр жакшы шарттарды түзүү үчүн иштетесиздер деп. Мына Кыргыз автожолдор боюнча эми буну бир анализ кылып көргүлө. Мына жылдын жыйынтыгы боюнча канчалык алар силерге керек же кереги жоктугуну. Анан дагы айтып кеткөн нерсем, бул мына Кара Суу шаары боюнча биз 3 километр асфальт кирген. Бүгүнкү күндө ошонун 900 метри бүткөн экен. Аны текучий деп кийинки жылга деп 2 километрди калтырыпсыздар. Аны бүтүрөсүздөрбү? Переходящий объектилер бүтүрүлөт. Эми мындайда переходящий дейбиз, но бирок эмнегедир жыйынтыгында мындай чыкпай калып атат, ошону катуураак көзөмөлгө алсаңыздар. Себеби мына 2022 жылы Өзгөн районунда Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндө Кызыл Сеңир айылынан Кремль айылына кеткен 1 километр жолду биз киргизген элек. Ошо элдин суранышы каты менен эмнегедир силер баягы таштарды түшүрүп, шагалдарды түшүрүп, ошол боюнча таштап коюпсуздар. Мен аны министрге жөнөткөм, себеби баягы жамгыр жааганда ошол уклон болуп, суулар каптап, жолдорду машина өтө албай калган да. Аягына грейдер менен келип сүрүп койдуңар. Ошол жолду дагы ал мына капиталдык салымдар беренесинде именно титул неске кирген нерселер. Эмнегедир ошонун акчасын башка жака берип салгансыздар да. Кийин аягында караса акча бөлүнгөн, но бирок акча иштелип кетиптир, башка объектке иштелип кетиптир да. Ошондой моменттер болуптур чындыгында. Быйылкы жылы былтыр бүтпөй калган, башталып бүтпөй калган объекттерди бүтүрүүгө аракет. Жок, болуптур деп атасыздар, но бирок ошол жоопкерчиликти карап атасыздарбы? Ким кылды бул нерселерди?
Эмне үчүн мамлекеттен, бюджеттен бөлүнгөн акчаны именно ошол абекке бөлгөн нерсени башка бул финансовый нарушение да. Бул боюнча силер бир жыйынтык чыгарышыңыз керек. Ошол жетекчи болобу, ошол ким болгон адамга кандайдыр бир чараларды колдонушуңар керексиздер. Андай боло берсе анда кийинки жылы баардыгы эле ошондой кылып салат да. Мамлекеттен, жогорку кеңештен бекитилген нерселерди силер кайра финансовый изменение кылып эле башка жакта буруп берген. Бул эмне деген нерсе? Ошону катуу көзөмөлгө алгыла. Эртеңки коллегаларды ошол боюнча көтөрүп, керектүү жетекчилерге чара колдонгула. Ошол үчүн мен көтөрүп атам ушул маселелерди. Эмне үчүн силер бүгүнкү күндө ошондой коллегияңарда, мамлекетке бир жылдык жыйынтыгыңар боюнча парламенттен, профильный комитеттерден, лидерлерден чакырбайсыздар депутатский. Себеби ошолор ушул нерсени көтөрөт. Ошолор ушул нерсе менен эртең катуу сүйлөйт. Силер чакырганыңар өкмөттүн кабинден жетекчисинин отчетун бересиздер, алар мактайт, медаль берет, заслуженно берет. А депутаттар келип ал нерсени ачык бетке айта турган адамдар. Ошон үчүн силер коркосуңар. Ошону мындан кийин мен айтылам, чакыргыла, киргизгиле. Биз барып өзүбүздүн элдин да сөзүн айтабыз. И элдин атынан баа беребиз ошо министрликке.